الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barınızlarga cuma mübarek bolsun. Urmatu cemaat, bugünkü cuma hutbasının teması mamiledegi adilettүүлүк. Negisi adilettүү деген al-adil Allah Taala'nın sıfatı. Eğer bilginiz kelse. Allah aябай adilettүү. Allah Taala'nın 99 ısımının biri adilettүү. Tema özün orunu tapkan. Antkeni Allah özü adilettүү. Türküksüz turgan asmandar eş жерге asılbay bizdi көтөрүп turgan жер жана башка biz таанып билип жана билбей канчасын өткөрүп берген планеталардын баары Allah Taala'nın adilettүүлүгү менен өз нугунда өз вазифасын аткарып айланып атат. Жер өз огунда айланат. Бұл Allah Taala'nın adilettүүлүгү. Allah ушундай адилеттүү, эч кимге зулум кылбайт. Болбосо Allah бизди жаратты, өзү жаратты. Өкүм Аллахтыкы, буйрук Аллахтыкы. Падышалык Аллахка гана таандык. Ушундай улуу сыпаттын ээси болуп туруп дагы Allah өз өкүмүндө ушунчалык адилеттүү. Ырыскы берүүсүндө kimdir büröөнүн рызкысын тар кылып коюуда, kimdir бирөөгө жалаң уул, дагы бирөөгө жалаң кыз, дагы бирөөгө уул кызды аралаштырып, дагы бирөөсүнө эч кандай перзент бербей коюусунун өзү дагы ал Аллах Тааланын адилеттүүлүгү. Тигиге уул берди, буга кыз берди, мунусуна уул менен кызды аралаштырып берди. Мага эч нерсе бербеди деп наалышы мүмкүн да. Эгерде Аллах Таала ошого уул же кыз бергенде, же уул кызды аралаштырып бергенде анын жашоосунун быт-жыты чыгышын Аллах билгендиги үчүн ага Аллах өзүнүн адилеттүүлүгү менен аны тукумсуз кылып койду. Кайсы бир инсанды Аллах тукумсуз кылып коюусу дагы ал Аллахтын адилеттүүлүгүнөн. Кайсы бирөөнү бай, кайсы бирөөнү кедей, дагы бирөөсүн орто кылып коюусу дагы ал Аллах Тааланын адилеттүүлүгүнөн. Аллах Тааладай адилеттүү эч ким жок. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'dan rivayet kılıp aytat. Allah öz sözünde ya ibadi ey bendelerim inni harramtu zulma ala nefsi men zulüm kılığını özüm aram kıldım, tıydım dedi. Allah'ın sözünü kula. Bu benim sözüm emas, bu Allah Taala'nın sözü. Bu da hiçbir moldanın sözü emas bu. Oliyanın da sözü emas. Peygamberin de sözü emas, bu Allah'ın sözü. Allah aytты. Ey bendelerim, men zulüm kılığını özüm tıydım. Andıktan ve cealtuhu beynekum muharrama. Dal oşol özüme tıygan zulümdü silerdin arаңарda dagı biri-biriңерге zulüm kılığını aram kılıp tıydım. Fele tazalamu emi mından keyin biri-biriңерге zulüm kılbay adilettүү mamilakım menen jaşagıla dedi. Karagıla. Allah şunday dedi. Allah öz bendelerin ortasında adilettүү öküm жүрgüzöt. Hiç kaçan adiletsizlik kılbaydı. Feyucazi sahibel ihsan bil ihsan. Kerek bolsa Allah Taala жақсы iş kılganга жақсы жооп kaytarat. Ve yucazi sahibesu bimisli amali. Jaman iş kılganga jaman mamile kılat Allah Taala. Allah Taala kıyamatta esep günü, kıyamatta tarazını tak koygon günü obolkular menen kiyinkilerдің барын, жиндерди да, insandı da, müminlerin de, kafirlerin dağı, ayal erkek, çoğun kiçinenin bарын bir top durup anan öküm жүрgüzöt. Allah Taala'nın adilettүүлүгүн карагыла. Dal oşol жерде дагы бир adilettүүлүгү көмүскөдө калып кетет, мен айтпасам. Allah Taala'nın özünün 100 mehrimi var. Oşo 100 mehrimdin bir mehrimin mahluklarına çaçtı.
Эми жаныбарлар дүйнөсүнө көбүрөөк кызыгам да мен сыналгыда. Али мен көрө элек да канча сырлар жатат. Сиздер да ошондой болушуңуздар керек. Түн эле көрдүм сабак даярдап отуруп. Бу сиз мына тырнагыңызды алып, баягы тырнак аласыз, муну таштап койгондо ошондой кичине бир жаныбар. Ал дагы өз-өзүнчө көбөйүп атат. Анын дагы өзүнчө аламы бар. Бит, сирке, чиркей, кумурска, кичинелер, чоңу пил. Ушулардын баары деп атат. Өзү төлдөгөн, өзү тууган баласына мээрими менен мамиле кылат. Эч качан туягы менен төө же жираф өзүнүн баласын тебелип өлтүрүп койбойт. Арыстан эгерде баласын тескери иштеп бара жатса, мыякта караган адам өлтүрдү деши мүмкүн. Бирок ал мына жердеги уулу азуусун аяп, оозун баягы жагын өтө чоң ачкандыгы үчүн баласын матыра азуусуна жеткирип туруп, уусуз тиши менен тиштеп, аңгектен терисиге чыгарып атат. Ушунун бүт бардыгы Аллах Тааланын адилеттүүлүгү беле? Анын ичинде инсан бар эң башында. Эне өзүнүн перзентине куштун көлөкөсүн ыра көрбөй чоңойтты го бизди ушинтип. Өрүктү жеп чайнаса, ширин суусун жуткусу келбей бизге берип чоңойтподу беле? Ошол Аллах Тааланын чачкан мээриминин кичинекей бир бөлүгү түшүп калгандыгы үчүн. Эми карап туруң. Эгер дейт Аллах Таала өзү айтып жатат. Эгер мен ошол 99 мээримим менен кыяматта эсеп кыла турган болсом, анда адилеттүү болбой калат. Ошон үчүн бүтүндөй махлуктарга чачып койгон мээримимди кайра алып туруп, 100 кылып туруп, анан кийин өкүм жүргүзөм деп атат. Карагыла. Анан өкүм жүргүзөм. 100 мээримимди толуктап туруп, анан өкүм жүргүзөм деди. Адилеттүү болуш үчүн. Карабайсызбы? Ал күнү өкүм чыгаруучу Аллах Таала өзү. Аллах өз аятында Estağfurullah billah. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ صدق الله العظيم. Kıyamatta tak tuura tarazalарды орнотом dedi. Namazın bendemdin orozоsun, Kuday saqtaсын, zinaсын, uğurluğun, sütkorluğun, je tasbih zikirin ölçöş üçün eç kimge zulüm kılbay turgan tak tuura tarazan ornotom. Fela tullamu nafsun şey'a al kuni eç kimge zulüm kılınbaydı. Ve in kana mithqala habbatin min khardal egerde qaysi bir bendemdin amalında sarıkıçının uruğunday жақшылық болsa, sarıkıçını bilet emi. Ақсақалдардың бары сарықчы. Маңа атам жөө басып келе жатсақ, алып тұрып, мына шуну балам сарықчы дейді. Соғыш учурунда ушуну мында алып, ушунун уругун алып, топтоп, ошонун момунда кылып, баягы соку менен жанчып, ошонун нанга кошуп, же ошонун өзүн атала кылып ичкенбиз. Ичкен экен. Бирок ал өтө баягы немеси жок болгондугу үчүн, ширет жок болгондугу, кичине кыйгак болуп адамдын ичин өткөрөт экен. Ошентип кыйгак кырылып калган экен. Сарыкычыны билесиздер. Сары болуп гүлдөйт. Адамдын белине чейин келет. Мындай уругун ачсаңыз кичине зыгырдын данынан да кичинекей болот. Күрөң болот. Бул мискале зарра деген атом. Атом деген ал эмне? Молекула майда. Күндүн нуру шооласы дерезеден кирип турганда ичкеридеги бөлмөңүздөгү жакандөстү, төшөктү, талпакты мындай кылып урсаңыз тозуйт. Ошол тозугандагы бир чаңдын салмагынчалык кайсы бир бендемдин сообу болсо, жакшы киши болсо, ошонун сообун да берем деп атат. Адилетсиздик кылбайм. Эгерде кимде ошончолук күнөө болсо, анын азабын да берем деп атат. Кимде сарыкычынын бирдан уругунчалык жакшы иши болсо, сообун да берем. Жамандыгы болсо, азабын да берем. Ал күнү мен өзүм жетишерлик эсепчимин. Мен өзүм эсептейм деди Аллах Таала. Менде башка эч ким эсептебейт. Мен өзүм эсепке тартам деди Аллах Таала. Адилеттүүлүк каерден башталат? Эң негизги адилеттүүлүк мына биздин өзүбүздүн жашообузда Аллах менен болгон мамиледе адилеттүүлүк болуш керек. Кантип? Ан нa'будаллаха ва ла нушрику бихи шай'a. Аллах Таалага ширк кылбай ибадат кылсак, биз ибадатыбыздагы адилеттүүлүк ушул. Эч качан жиндерге, шайтандарга сыйынбайбыз.
Эч качан даракка, ташка, мазарга, сууга, аңгекке де бир дөңгөчкө же бир айкелге арнап союз сойбойбуз. Эч качан көз ачыктан, сыйкырчыдан, бакшыдан, мүрзөдөн, арбактан жардам жана шыпа тилебейбиз. Ушундай кылсак, анда биз ибадатыбызда Аллах менен болгон адилеттүү мамилебиз ушул. Эч качан сөөк маркумдан жамгыр же жардам сурабайбыз. Биз, момун мусулмандар, адамдар ортосунда адилеттүү мамиле жана адилеттүү өкүм чыгарганга буйрулганбыз. Эч качан зулум кылбашыбыз керек. Мейли ал туура эмес тарап жакыныбыз болсун, сүйүктүү инсаныбыз болсун, жада калса мен жек көргөн, касташкан душманым болсо дагы ага адилетсиздик кылбайбыз. Анткени Аллах өз айтында таңбилла: "Инналлаха я'мурукум ан ту'аддул аманати иля ахлиха ва иза хакамтум байнан наси ан тахкуму бил адл. Инналлаха ни'ма я'изукум бих. Инналлаха кана сами'ан басира." Садакаллахул азим. Мойнуңарга жүктөлгөн аманатты өз ээлерине өзүндөй кылып табыштап тапшырууга Аллах Таала силерди буйруду дейт. Эгерде адамдар ортосунда өкүм чыгара турган болсоңор, анда адилеттүүлүк менен өкүм чыгарууга дагы буйруду. Бул сот системасына керектүү сөз. Аллахтын айтып жаткан, силерге кылып жаткан насааты не бир окумуш кайталангыс насаат. Андыктан билип койгула, Аллах Таала угуучу да көрүүчү. Карам, жакыныбызбы, алыспы, гектешкен кас душманыбыз болсо дагы анын пайдасына сөзсүз түрдө адилеттүүлүк менен чечим чыгарышыбыз керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам кайсы бир хутбасында, кайсы бир өзүнүн сахабаларындагы кайрылуусунда ушинтип айтып өттү. Иннама ахлакаллазина qaблакум аннахум кану иза сариqa фихим аш-шариф тараку ва иза сараqa фихим ад-даиф aqamu алейхи al-хад. Кагылайымдар деди пайгамбар. Силерге чейинки доордо жашаган коомдун изи калбай, тарых баракчаларында ага орун берилбей, эч ким аларды тааныбай, тукум курут болгондун бир себеби алар ушундай коом болгон, араларындагы даңазалуу, мансап, ак сөөктөрү бир уурлук кылса, зина кылса, адам өлтүрүп койсо, ага эми бул биздин арабыздагы жакшы таанымал, төөсү элге таанылган, буга бир мейли деп кое берейли деп, ошондой ак сөөктөргө кошоматчылык кылып, вайда сарака фихум даиф, араларындагы алсыздары кичинекей эле бир иш кылып койсо, дароо тигилердин дагы баякы жасаган күнөөсүнүн азабын буларга жүктөп, азаптап, тукум курут кылышкан. Ошентип алар шариятты оюнчук кылышты. Аллах Таала түшүргөн өкүмдү алар оюнчук кылып көрүштү. Ошентип алар силер окуп жаткан тарыхта алардын ысымы да калбады. Жердиги да калбады. Эмнеге? Анткени Аллахтын өкүмүн туура пайдаланбагандыгы үчүн. Ваймулла, Аллахтын ысымы менен ант ичип айтам деди пайгамбар. Угуп туруң. Аллахтын ысымы менен ант ичип айтам. Лау анна Фатимата бинти Мухаммад саракат лаката'ту ядаха. Угуп койгула, Аллахтын ысымы менен ант ичип айтам. Эгерде Мухаммадтын кызым Фатима, мына менин кызым Фатима, эгерде бир нерсени уурдап ала турган болсо, мен анын колун силерге көрсөтүп туруп кесмекмин деди. Карагыла. Пайгамбар айтты, кагылайындар. Мен өзүмдүн кызым, кара чечекей кызым ушул, өзүмдүн сүйүктүү кызым, бейшиттанган кызым, эгерде деп атат, уурдай турган болсо кесмекмин. Колун кесмекмин деди. Исламдын өкүмүн жүргүзмөкмүн. Адилеттүү өкүм болуш керек. Мен пайгамбармын эми. Эмне кыласыңар? Кечирип кое берейли дебеймин ортого салып деп атат. Адилеттүүлүк качан? Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам кулил хакка ва ин кана мурра. Өзүң үчүн өтө ачуу болсо дагы чындыкты айт. Сен зыян тартып кала турган болсоң, банкрот боло турган болсоң, экзаменден өтпөй кала турган болсоң да чындыкты айт. Алланын алдында сен эртең сынактан өтөсүң. Ошол өзү адилеттүүлүк. Адилеттүүлүк ал үй бүлөдө перзенттер, уул кыздардын арасында дагы сөз түрдө болушубуз.
Anpese kıyamatda sözsüz türde suralabız. Giyim alıp berүүдө, erkeletүүдө, mamile kılууda, oynotuuda, belet berүүдө жана башка нерселерде. Пайгамбарыбыз андыктан "I'dulu bayna awladikum fil-nihl" белек берүүдө керек болсо балдарыңарга белек берүүдө адилеттүү мамиле кылгыла. Kama tuhibbuna an ya'dulu baynakum fil-birri wal-lutf. Жакшы мамиле кылууда адилеттүү болууну сүйгөнүңөр сыяктуу эле белек берүүдө дагы адилеттүү болгула деди. Nu'man ibn Bashir деген сахаба, Аллах мындан разы болсун, мындай дейт: "A'tani abi Atiyya." Атам мага бир күн бир белек арнады. Faqalat ummu Umratu bint Rawaha. Апам ошол учурда Умра деген апам "La arda hatta tushhida Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Балаң ушул балаңызга берген ушул белекти пайгамбарды күбө кылмайыңызча мен наразымын. Менде көңүлүм бар да пайгамбарды бир күбө кылып коюң деди. Ошентип туруп алгандан атам мени эстип пайгамбарга келди. Апам да бар. Анан атам пайгамбарга мындай деди: "О Аллахтын элчиси, мен балама муну нерсени белек кылдым эле. Аялым ак эткенен так этип эле пайгамбарга бир кабарлап коёйлу, пайгамбар күбө болуп койсун деди. Ошон үчүн алдыңызга келдим. Күбө болуп коюң, о Аллахтын элчиси" деди. Пайгамбар айтты: "A'tayta sa'ira waladik mithla hada?" Канча балаң бар? Ушунча. А ушундай белекти башка балдарыңа да арнап бергенсиңби? Жок, ушуга эле берип атам деди. Пайгамбар айтты: "Фаттакуллах, Кудайдан коркула. Кудайдан коркпойсуңбу? Ушунуңа берип, анан калгандарын маанайын түшүрүп коесуңбу? Бере турган болсоң тегиз бер, болбосо жок" деди. Балдарыңардын ортосунда адилеттүү мамиле болсун деди. Кал Ну'ман айтат, ушул сахаба: "Фаража, атам кайтып келди дагы, фарадда атиятаху, мага берген белегин кайра алып койду. Кой, уулум, сага ушуну берсем, анда мен адилетсиз болуп калат экенмин. Кыяматта керт башым менен Алланын алдында жооп берет экенмин." Карабайсызбы? Кээ биркилер бир баласына үй салып берет дагы калган, "Эми сен тынчыктың өзүңө, өзүң салба." Болду. Ушул адилетсиз. Кээ бирки үйдө турмушка чыккан кыз келсе, аны үйдө мындай кемсинтип турабыз. Тез кет, тигиндей мындай, ушул өзү адилетсиз мамиле. Ажырашып келген кыз 3-4 баласы менен келинге батпай атат, уулуңуздун аялына батпай атат үйдө. Ушул өзү адилетсиз мамиле. Адамдар арасындагы бөлүштүрүлгөн озыйпа, мансап, иш, жоопкерчилик, кызмат бүт баарынан Аллах Тааланын алдында кыяматта суралабыз. Дал ушул жерде да адилеттүү мамиле кылышыбыз керек. Жакын болсун, алыс тууган болсун, бай, кедей болсун, тарбиячы болсун, бүт баары Аллахтын алдында суралабыз. Керек болсо, мектеп окуучулары жана бала бакчадагы тарбиячылар да кыяматта суралат. Байдын баласы менен кызына аябай бапестеп аны жакшына карайт дагы, орто жашаган же болбосо төмөн жашагандардын уул кызына анча мамиле болбой калышы мүмкүн. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам мындай деди: "Саласун мунжият", бир тозоктон куткаруучу 3 жакшы сыпат бар. Биринчи, хашиятуллахи таала фис-сирри вал алания, көмүскөдө болсун, ашкере болсун, жарыя болсун, Кудай Тааладан чындап коркуш керек. Биринчиси ушул. Экинчиси кайсыл? Вал адлу фир-рида вал гадаб, ачуусу каары төгүлүп турган учурда дагы, жылмайып күлүмсүрөп турганда дагы адилеттүүлүгүнөн тайбаш керек. Ак көйнөгүн кийген күнү ха деп урсалаңдап, кашка тишин көрсөтүп, болбойту дагы болот го, анан кийин ачуусу келип, кабагынан кар жаап калганда дагы болотту болбойт го буйруп кое турган болсо, анда адилетсиздик. Вал касту фил факри вал гина, кедейликте да, байлыкта да орточо болуш керек. Орточо болуш керек дегени, бай болуп кетип өтө төгүн чачын кылба, кедей болуп кетип өтө эле топуракка көчүгүң менен отуруп калба. Орточо бол. Жашоосунда, мамилесинде, коомдо, жекеде, ибадатында, өзүнө, үй бүлөсүнө адилеттүү болгондор жөнүндө Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди: "Иннал мухситина индаллахи ала манабира мин нур." Адилеттүү инсандар кыяматта Аллахтын алдында нурдан болгон мынандай минбардын үстүндө отурушат. Минбар деген мына шу пайгамбар отурган
чыгып отурган 3 тепкичтүү хан тактыга окшош. Ушул 3 тепкичтүү. Минбар деген эми ал элге анын төөсү, анын бүт жүзү тааныла турган бийик жер. Адилеттүүлөр Аллахтын алдында нурдан болгон минбарда, орундуктарда, тактыларда отурушат. Аллах Тааланын алдында. Алар кимдер десе, мойнуна жүктөлгөн жоопкерчиликти адилеттүүлүк менен алып барышып, чыгарган өкүмдөрүндө адилеттүүлүк менен өкүм чыгаргандар. Абу Хурайра, Аллах андан разы болсун, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам мындай дейт: "Саб'атун юзиллухумуллах фи зиллих yawma la zilla illa zilluh al-imamul adil." Sadaqa Rasulullah. Пайгамбарыбыз мындай деди: Кыямат күнү Аллахтын аршынын көлөкөсүнөн башка эч бир көлөкө болбогон күнү. Көлөкө деген сөз ал бул жерде мына күндүн нуру тийгенде бир көлөкө түшөт. Бул жердеги көлөкө деген ал Алланын жардамы, Алланын мээрими деген сөз. Кыяматта көлөкө болбойт. Кыяматта көлөкө болбойт. Алланын мээрими. Аллах Тааланын көлөкөсү деген, эгер ушинтип түшүнө турган болсоңуз, анда күн Аллах Тааладан өйдө болуп калат. Алланын көлөкөсү десеңиз, анда күн Аллах Тааладан өйдө туруп, Алланын көлөкөсү түшүп калган болот. Бул акыйдага туура келбейт. Ушул жердеги көлөкө деген сөз Алланын жардамы, Алланын мээрими, Алланын көмөгү, Алланын ыраазычылыгы, Алланын ырайымы деп түшүнөт. Кыяматта Аллах Тааланын ырайымы 7 түрдүү адамга сөз түрдө болот. Ошонун эң сап башында турган ал-имамул адил, адилеттүү падыша. Адилеттүү падыша. Сүйлөгөн сөзүндө, берген жообунда, сураган сурагында, кылган мамилесинде, чыгарган өкүмүндө адилеттүү деген сөз, адилеттүүлүк боло турган болсо, демек ал кыяматта Алланын ырайымында болот. Мен бир нерсени кыстарып кетким келди. Бул менин көз таразамда. Сиздин чама чаркыңызды мен билбейм албетте. Кече президентибиздин түштүк тарапка болгон иш сапарында ар бир сөзүндө адилеттүү өкүм чыгаргыла, адилеттүү болгула, адилеттүү мамиле кылгыла деп атты. Ошондо аябай жүрөгүм жылыды. Демек, адилеттүүлүк жогору жакка чейин терең сиңе баштаптыр, Кудайга шүгүр. Ким эле болбосун, адилеттүү боло турган болсо, ушул 7 түрдүү адамдын катарына кирип, сөз түрдө Алладан ырайым алат. Алладан ырайым алат дегени ал рахатта жашайт деген түшүнүк. Мақул ибн Яссар, Аллах андан разы болсун. Сами'ту Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллам, мен пайгамбарыбыздын мынтип айтып жатканын уктум. Лейса мин вали умма qallat aw kathurat la ya'dil fiha illa kabbahu Allahu ala wajhihi fin-nar. Sadaqa Rasulullah. Кайсы бир инсан ага жоопкерчилик жүктөлүп, бир элдин башына падыша болсо, жоопкер, жетекчи болсо, ал мойнуна жүктөлгөн аманатты аркалабай, адилетсиз мамиле кыла турган болсо, кыяматта Аллах Таала аны жүзү менен, бети менен сүдүрөп тозокко таштайт деп атат. Адилетсиздердин жүзү курусун деген ушул. Жүзү бул дүйнөдө курубасы мүмкүн, ал көмүскөдө жашап өтүп кетиши мүмкүн. Бирок Аллахтын алдына барганда аягынан тартылып, жүзү менен кордолуп, ушу жүзүң менен сен элге карап, аясылык сыпа болуп, бирок адилетсиз мамиле кылгансың деп, жүзүн кордоп туруп Аллах Таала аны тозокко таштайт деп атат. Андыктан Саад ибн Убада, Аллах андан разы болсун, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылып айтты. Пайгамбарыбыз: "Ма мин амири 10 illa аталлаха магълулан яумал қияма ла ютлиқуху illa al-adl." Бизде 100 башы, 1000 башы деген бар да. Тарыхта ушундай болуп келбеди беле? Биздин эл эзелтен карт тарыхты ээлеп келген эл 100 башы, 50 башы, 1000 башы дегендер бар да. Ушул жерде пайгамбар айтып атат. 10 башы деп айтты. Ма мин амири 10, 10 башы. 10 эч кудесе 10 кишиге амир болгон, башчы болгон, жетекчи болгон. Же сапарга 3өң чыксаң деп атат пайгамбарыбыз. 3өң чыксаң, 2өң кеңешип туруп, 1өңдү амир кылып алып, анан кийин чыккыла деди. Ошондой 2 кишиге амир болгон киши деле деп атат. Адилетсиздик кыла турган болсо, кыяматта Аллахтын алдында колдору кишенделген абалда суракка келет. Колдору кишенделген абалда. Ошондо колдору кишенделген адамдарды көрүп туруп, мынол да жетекчи болгон экен да, тагын көрүп, мынол да спикер болгон экен да, мынол президент болгон экен, ошондо бүт баарын тааныйбыз биз.
Biz adaletsiz speaker menen, adaletsiz prezident, adaletsiz misal premier ministr, adaletsiz bazar jetekçisi, adaletsiz amir бүт барын ошол жакта тааныйбыз. Бул жерде ар ким адилеттүү боло бериши мүмкүн. Адилеттүү болумуш боло бериши мүмкүн да. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям иттақул зулм фа инна зулма зулумату яумил қияма. Zulm кылуудан абайлагыла. Бири-бириңерге zulm кылып албагыла. Өтө сак бол. Анткени дал ушул кылган зулумуң кыяматта сага караңгылык алып келе турган ушул. Бештин жолун алаңдап таппай каласың да, анан адашып тозокко киресиң деп атат. Мунул зулум деген ал биздин эл ушундай бир таңдайынан бал тамган, кызыл тилин таптаган, сөз кадырлап баккан эл бизде мынтип сүйлөйт. Башыма кара түн түштү деп. Ушундай сөз барбы? Башына кара түн түшүптүр. Бул эмне деген сөз? Башыма кара түн түштү деген кимдир бирөөнүн запкысы аркылуу анын күндүзгү күнү түнгө айланганын айтат. Бул кыйналган айтып жатат. Ушул зулум анын башына кара түн болушу мүмкүн убактылуу. Бирок анын башына түшүргөн кара түнүң эртең сени түн каптап кыяматта 5-жолунан адашырып коет деп аткан ушул. Кара, биздин бабаларыбыздын тилинде мөөр бар да. Ар бир айткан макалында, ар бир айткан насаатында аят менен хадис даамдан жыттанып турат. Пайгамбар айткан сөздүн эле мааниси чыгып атат. Пайгамбар эмне деди? Иттақул зулм. Зулумдан этият болгула. Зулум кыла көрбөгүлө, бирөөгө зулум кылып алба. Фа инна зулма зулумати яумил қияма. Дал ошол сиздин кылган зулумуңуз деп атат, Кудай сактасын. Сиздин кимдир бирөөгө берген зулумуңуз өзүңүз үчүн кыяматта караңгылык алып келет. Жанагы башына кара түн түшүрбөдүңүз беле? Эми ошол түн сизге кайтып келет. Маан калу ибн Яссар дагы риваят кылып атат. Аллах мандан разы болсун. Ма мин абдин ястанайхи Аллах рахия يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة صدق رسول الله. Allah qaysi bir insonga jetekchilikni nasib qilibdir. Allah qaysi bir insonga jetekchilikni nasib qilibdir. Birөө padisha bo'ldi, birөө speaker bo'ldi, birөө gubernator, birөө hakim bo'ldi, birөө ayыл hukumat, birөө ayıl başçı bo'ldi. Birөө misali bozorning jetekchisi. Allah qaysi bir insonga jetekchilikni nasib qilibdir. Анын карамагында толгон токой жарандар бар, муктаж. Дал ошол колундагы карамагына караган адамдарга эгерде кыянат кылып эле адилетсиздик мамиле кыла турган болсо, ал өлөрүндө ыйман өлүм менен өлө албайт. Керек болсо кыяматта Аллах ага бейишке кирүүнү бүтүндөй тыйып салып койгон. Ал тозокулук деп атат, Кудай сактасын. Ошон үчүн имам Абу Ханифа, Аллах өз мээримин алсын, имам Абу Ханифа биздин мазхабтын негиздөөчүсү. Казы бол деп ошол доордун падышасы казы бол дегенде жок, мен боло албайм деген. Колумдан келбейт деген да. Казы болуу менин колумдан келбейт деген. Болбосо казылардын казы болууга күчү жетип турат. Ушу кимдир бирөөгө адилетсиз болуп, жыйнаган илимим, окуган намазым, туткан орозомдун собунун биротоло куржалап калып, эртең башка тарапка түшүп калуудан корком деген. Мына адилетсиздиктен, зулумдан корккон. Адилеттүүлүк бул башкаруу системасынын негизги фундаменти. Адилеттүүлүк башкаруу системасынын негизги фундаменти. Идеология дейт го бизде. Ислам алимдер айтат: "Инна Аллаха янсуру даулатал адила ва ин канат кафира." Аллах Таалам бир өлкөгө ушунчалык берекесин чачып коет, ушунчалык берекесин төгүп коет, эгерде анын башчысы кафир болуп туруп деле адилеттүүлүк кылса деди. Караң. Эгерде анын жетекчиси кафир, ыймансыз болуп туруп деле адилеттүүлүк кылса, ошонун адилеттүүлүгү себептүү Аллах Таала анын өлкөсүнө төгүн чачын кылат. Вала янсуру даулата залима ва ин канат муъмина. Эгерде жетекчиси мусулман болуп туруп, өзүнүн өлкөсүнө, карамагындагы коомуна, жарандарына, жашоочуларына адилетсиз мамиле кыла турган болсо, ал падыша мусулман болсо дагы анын өлкөсүндө Аллах Таала береке бербейт. Тескерисинче уруш, жаңжал, нааразычылык, жердин жутуусу, жер көчкү, сел алуу жана башка. Дал ошондой кесепеттер менен Аллах Таала ал падышаны эскерте берет. Ибн Халдун мындай дейт: "Аз-зулм муаззин би харабил имран." Зулум деген бул кыйраткыч жарчы.
Жогору жакта айттык эле го биз азыр эле. Эгерде кайсы бир өлкөнүн падышасы ыймансыз болуп туруп деле адилеттүү болсо, Аллах Таала анын өлкөсүнө төгүн чачын сөз түрдө берет, тынчтык берет. Эми зулум деп атат. Зулум ал кыйраткыч, жарчы. Ошол кыйраткычты падыша өзү чакырат, эл эмес, өзү алып келет. Өзүнүн өлкөсүн, өзүнүн элин, өзүнүн жерин өзү кыйратып алат да. Умар ибн Абдул Азиз 5-чи халифа. 5-чи халифа деп аталган себеби ал такыбалыгы, адилеттүүлүгү менен 5-чи халифа деп аталып калган. Ислам тарыхында 4 халифа: Хазрат Абу Бакр, Хазрат Умар, Хазрат Усман, Хазрат Али ибн Аби Талиб. Ушул 4-өө. Андан кийин халифачылык да уланган. Муавия болгон. Аллах мындан разы болсун. Ушинтип уланып келип, бул азыр мен сөз кылып жаткан Умар ибн Абдул Азиз ал табиин, ал сахаба эмес. Ал Хазрат Умардын урпагынан жарык дүнүйөгө келген табиин. Сахабаларды көрүп чоңойгон, пайгамбарды көргөн эмес. Бирок адилеттүүлүгү, такыбалыгы жанагы 4 халифага шайкеш келгендиги үчүн ислам тарыхы аны 5-чи халифа деп атаган. Эми угуп туруң. Дал ошол Умар ибн Абдул Азиз халифага, амирге, муъминдердин амирине өзү дайындап башка шаарга жөнөткөн, азыркы тил менен айтканда губернатор. Азыркы тил менен айтканда губернатору бул амирге мынтип кат жазып атат. Угуп туруң катты. فإن مدينتنا قد خربت فإن رأى أمير المؤمنين أن يقطع لها مالا يرمها به فعل. Улуу урматтуу халифа Умар ибн Абдул Азиз деп аманчылыгын сурап туруп, мен жашап жаткан шаар аябай таш талкана чыгып, бүлүндүрүлүп, бузулуптур. Эгер ылайык көрсөңүз, мусулмандарга таандык болгон казынадан чоң бир өлчөмдөгү акча бөлүштүрүп берсеңиз, мен өлкөнү бир жалтырак кылып бир келтирейин деди да. Сонун кылып оңдойн ушу шаарды. Катты окугандан кийин эми Умар ибн Абдул Азиз жазып атат. Угуп туруң айнанайын. Саламдашкандан кийин мындай деди. Кат фахимту китабак. Катыңды окуп, мазмунун түшүндүм. Вама закарта анна мадинатакум харрибат. Шаарыңдын таш талканы чыгып, бузулганын дагы түшүндүм. Эми угуп тур. Фа иза карата китаби хада, эгер менин катым сенин колуңа жетип, аны ачып окуй турган болсоң, анда муналарга басым жасадым. Кулак сал. Сага бөлүнүп бериле турган акча жок. Сага акча бөлүнбөйт. Шаар акча менен көрккө келбейт. Шуну бир билген. Фахассинха бил адл. Шаардын тегерек четин адилеттүүлүк коргону менен тос. Кара. Шаардын тегерек четин адилеттүүлүк коргону менен тос. Ванакки турукаха миназ зулм, ал эми бузулуп калган жолдорун зулумдан тазалап кой. Зулум таштарынан тазалап кой. Зулум мамилесинен тазалап кой. Fa innahu maramatuha, albatta men aytgan narsa shaharni önüktüre turgan, oңдой turgan ушул эки гана. Адилеттүү бол, зулум кылба. Өзүң адилеттүү бол, зулум кылба. Зулумдан тазала, адилеттүүлүк менен чеп кыл, коргон кыл. Вассалам, аман бол деп жазып койгон. Карагыла. Не деген мыкты. Казган сайын мааниси, философиялык мааниси кайра чыгып бере турган эң мыкты сөздөр. Адилеттүү боло турган болсок, биз тышкы карыздан кутулабыз. Башка өлкөлөрдү карыз кылып койбуз биз, шуну бир билгиле. Биз адилеттүү боло турган болсок, жетекчилер адилеттүү боло турган болсо, жамгыр жааса, жаабаса биздин ГЭСтер сууга толот. Баалар арзандайт, жолдор оңолот. Эң негизи жолдор оңолбосо деле, адамдардын, жарандардын мүнөзү оңолот. Мүнөз бузулду азыр бизде. Мүнөз бузулду. Дагы бир Умар ибн Абдул Азизге Харасан деген аймактагы, областтагы бир губернатор, валиси мынтип жазып атат. Инна ахла Харасан каумун саат раиятухум. Ва иннаху ла яслухум илля сайф ва саут. Улуу урматтуу амир халифа Умар ибн Абдул Азиз деп аманчылыгын сурагандан кийин,
Men жетекчилик кылып өзүңүз табыштаган Харасан элинин мүнөзү ушунчалык пасайып кетиптир. Жарандар жетекчиге таптакыр баш ийбейт. Кандай дейсиз? Эгерде муъминдердин амири болгон Умар ибн Абдул Азиз макул деп эле бир кол коюп мага кагаз жөнөтүп койсо, буларды эки нерсе менен тарбияласа болгудай. Кылыч жана камчы менен дептир. Ана, иллесейф ва саут. Кылыч жана камчы менен буларды мен тегиздеп коем. Түздөп, сонун кылып тарбиялап коем деп кат жазыптыр. Факатаба илейхи Умар ибн Абдул Азиз. Угун кайрадан. Умар ибн Абдул Азиз халифа Харасандагы губернаторуна кат жазып атат. Салам айтып, Аллах Таалага мактоо, пайгамбарга салават айтып, ага салам бергенден кийин, "Кад балагана китабук." Жазган катың мага келип жетти, окудум. Тадкур фиhi anna ahla Kharasan qad sa'ada ra'iyatuhum wa la yasluhum illa sayf as-sawt. Kharasan elinin мүнөзү, ели, жашоочуларынын мүнөзү ушунчалык бузулуптур депсиң. Аларды оңдой турган бир гана кылыч менен камчы депсиң. Факат кадип ушул айткандарың баары жалган. Сен өзүң негизи өзү губернаторлукка жарабайт экенсиң. Ушинтип айтасыңбы? Өзүңдүн элиңе, өзүңдүн жарандарыңа кантип кылыч менен камчы көтөрөсүң, кызыл камчы болосуң. Сен жалганчысың. Угуп койгон. Бал юслихухумул адл вал хак. Угуп койгон. Ошондой бузулуп калган элди эки эле нерсе оңдойт. Адилеттүү мамиле жаса, чындыкты сүйлө деди. Чын сүйлө, чын жаша. Кандай жашасаң, кандай мүнөзгө болсоң, ошондой көрүн элге. Кандай сүйлөсөң, ошондой жаса, анан ошондой жаша. Сен өзүң үлгү бол. Андай элди адилеттүүлүк анан чындык менен оңдосо болот. Фабсуд залика фихим, ушул адилеттүүлүк жана чындыкты аларга төшөп кой. Астына килем кылып салып кой. Вассалам, аман бол. Субханаллах. Мына сөз. Адилеттүү болуу ал ар бир инсандын озипасы мойнубузга жүктөлгөн. Адилеттүү болуу ал Аллах Тааланын сыпаты. Аллах Тааланын сыпаты. Дагы бир жолу кайталайм. Эгерде биздин өлкөнүн падышасы эле адилеттүү боло турган болсо, анда биздин өлкө төгүн чачын карыздардан кутулдук, жана биз башка бирөөлөрдү карыздар кылабыз буюрса. Эң алгач өзүмдү, анан кала берсе баарыңыздарды адилеттүү болууга үндөймүн. Аллахым баарыңыздардан разы болсун. Аяттарга садакаллахул азим, хадиске садака расулухул карим. Амин. Аллахумма иннака афуун каримун тухиббул афва фа'фу анна я рахиму би рахматика я архамар рахим. Allah.